Assalamu алейкум. Азыр айтып кеттиңиз, ушул мыйзам кабылдана турган болсо, ушул багыт иштеген жеке сектор менен иштегенге өз ара аракеттенгенге мүмкүнчүлүктөр ачылат деп. Буга чейин мүмкүнчүлүктөр жок беле? Бул мыйзам өзү биринчи жаңыдан кабылданып атат. Мурда мисалы үчүн бизде бир кибер коопсуздукту жалпылап, кандайдыр ушу багыттарды аныктап, жалпы ушу биргеликте иш жүргүзгөн мындай саясатты аныктоочу мыйзам жок болчу. Биз мындай ведомстволор аралык пландардын негизинде, мисалы үчүн өкмөт тарабынан бекитилген стратегиялардын негизинде иш алып жүргөнбүз. Бүгүн болсо ушул мыйзам жаңыдан кабылданып атат. Ушул жерде бүт жеке сектор менен кандай өз ара аракеттенүү маселелери бүт каралган ушул жерде. Экинчи суроо, азыр эми IT тармагы, бул деген IT тармагындагы адистер керек да, бул тармакта иштеш үчүн. Эң мыкты IT тармагындагы адистер эл аралык уюмдарда иштеп атат, жеке компанияларда иштеп атат, өздөрүнүн бизнестерин ачып атат. Мамлекетте ушул кибер коопсуздукту сактаган деңгээлдеги бир жакшы адистер иштеп атабы? Себеби биз бая сан ариптештирүү заманында аябай кыйналганбыз да, аутсорсингке берип, жеке адистерди өзүнчө бир тариф менен чакырып дегендей. Сиздердин коопсуздук маселеңиздерде мамлекеттин карамагында иштеш өтө маанилүү. Ошондой адистер барбы? Же мындай кызматташасыздарбы? Туура мындай маселени көтөрүп атасыз. Чындыгында бүгүнкү күндө күчтүү IT тармагында иштеген күчтүү адистер чындыгында айлык майнасынын размерине байланыштуу же башка мындай бир себептер менен жеке секторда иштегенге аракет кылышат. Но бүгүнкү күндө ошо биз координациялык орган катары ушул системаны мамлекеттик органдарда өнүктүрүүнү, күчтүү IT специалистти алгандай ошо жумушка тартууну координациялап жүргүзүп, бунун үстүндө иш жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн, жемишин берет деген үмүттөбүз. Эми түшүнөсүз да, адамдын аласы ичинде дейт, малдын аласы сыртында дейт. Алар жакшы адис болуп туруп, сиздер менен кызматташып, анан дагы билбеген сырларды билип алып, тескери иштеп койбойт дегенде кепилдик жок да. Бул өтө кооптуу тармак. Өтө мындай кылдат карай турган тармак. Ошол жактан бир кепилдик бере аласыздарбы? Өзүңүздөрдүн бир критерийлер барбы адистерди тандаганда? Биз өзүбүздүн кызматка бүгүнкү күндө мисалы үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке биздин кызматка кабыл алып атканда баягы кадимки биздин кызматкерлерге коюлган талаптардын баары коюлуп, мисалы үчүн бүт текшерүүдөн өтүп алынат. Жанагы биринчи сурооңузга мен кошумча айтып кетет элем. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кибер коопсуздук боюнча координациялык борбору көп глобалдык компаниялар менен, эл аралык мисалы үчүн компаниялар менен бул жаатта тыгыз иштешип келет. Ошону менен бирге мисалы үчүн ар кандай окуу, тренингдер, машыгуулар өтөт. Ошого биздин эле кызматкерлерди эмес, мисалы үчүн ошол эле мамлекеттик бүгүнкү күндө мисалы үчүн ар бир мамлекеттик органдын IT специалисттерин ошого тартып, ошого привлекать кылганга биз аракет жасап атабыз. Бул деген биздин максатыбыз ушул IT тармагында иштеген кызматкерлердин кайсы орган болсун, ушу билим деңгээлин жогорулатуу болуп эсептелет. Мисалы жанагы Computer Emergency Response Team деп коет да. JERT деп коет муну. Баягы кибер инциденттерге чара көрүү командасы. Бул дүйнөдөгү бар система. Кыргызстан ошого качан мүчө болгон? Мүчө болгонбуз да? Саламатсыздарбы? Бул Кыргызстан 2019-жылы CERT-KG деген наамын алган Carnegie Mellon институтунан. Ошол 2009-жылы болгонбуз участница. 2009бу же 2019? 2019. Бул Кыргызстанга эмнелерди берет мүчөлүккө өтүү? Бул Кыргызстанга ошол эле сиз козгоп кеткен маселе билим берүү тармагынан баштап башка эл аралык кызматташуу бул тармактагы именно CERT тармактагы жеңилдиктерди берет. Ошол эле контактный пункттар түзүлөт CERT командалары менен башка өлкөлөр менен. Ошоктон маалым алмашуу болот. Билесиздер да, бул жаңы технологиялар бир эле коопсуздук структураларына гана мүмкүнчүлүк берген жок. Ошол эле террористтерге да мүмкүнчүлүк берди, кылмышкерлерге,
Анан билесиздер да жана трансулуттук кылмыш топторго, мафияларга баарына мүмкүнчүлүк берди да. Бул эки тараптын ортосунда координация, мындай конкуренция болот да. Ошон үчүн өтө бир маани бериш керек болуп атат. Мен ойлондурганы жакшы айт адистеринин жеке тармактарга кетип калганы болуп атат да. Менимче, балким бюджетте карап көрүп, өзгөчө ушул сиздердин коопсуздук тармагында иштеп аткан адистерге өзгөчө бир айлык коюп бериш керек. Анан жалаң эле жакшы сөз менен келе бербейт, жалаң эле статус үчүн келе бербейт, билесиз. Азыр эми тиричилик, жашоо, материалдык кызыкчылык сөз бар да. Ошого оюңуз кандай? Туура айтасыз, бул багытта бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан азыр бир долбоорлор ишке ашып атат. Аны жыйынтыгы боюнча дагы айтабыз. Бул боюнча иш жүрүп атат. Баягы бир топ адамдар ал жака кирип штраф төлөп чыгып атпайбы? Ошол каражаттарды эле бурса болот да бул жака. Бул өтө маанилүү тармак. Мурда баягы жылдап пландап кылчу нерселерди бул тармак менен 1 секундда кылып койсо болот да. Ошол нерсени мен сунуштагым келип атат. Анан Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзам бар. Ошонун 115-беренесин карап көрсөм, мына ушул тематика парламенттик угууларды өткөрүүгө милдет болуп калат экен да. Буга оюңуз кандай? Анткени бир топ маселелер бар. Жарандардын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин, милдеттерин, саясий партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын жана жалпыга маалымат караштардын укуктук статусун камсыз кылуу жөнүндө бюджет, салыктар жана башка милдеттүү жыйындар жөнүндө, жеке ишкердик мамлекеттик жөнгө салуу жана жаңы түрлөрүн киргизүү жөнүндө, экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана укук бузууларга каршы күрөш жөнүндө мыйзамдардын долбоорлору боюнча парламенттик угууларды өткөрүү милдет болуп саналат дейт. Же бул мындай тар чөйрөдө кабыл алына турган чечим деп эсептейсизби? Жок, бул тар чөйрөдө кабыл алынган чечим эмес. Бул мыйзам долбоору иштелип чыгып атканда биз жеке секторлор менен, бүт мамлекеттик органдар менен, мисалы үчүн бүт баары менен макулдашылды. Ошону менен бирге коомдук талкуудан дагы өттү. Тийиштүү органдар тарабынан жана анализ регулятивного воздействия неме кылынды, чыгарылды. Ошондуктан бул парламенттик угууга мындай тииштүү кандайдыр зарылчылык жок деп эсептейм. Түшүнүктүү. Эми бул коопсуздук тармагына байланыштуу мен комментарий бере албайм. Сиздерге дагы да жакшыраак көрүнөт болуш керек. Бирок мына регламент боюнча мыйзамда ушундай каралыптыр. Негизи актуалдуу мыйзам, колдойбуз. Бирок бул дайыма мониторинг болуп туруш керек да. Техника билесиз, күндөн күнгө өнүгүп атат, ошого жараша. Менимче ушул кабыл алгандан көп өтпөй эле дагы келесиздер го толуктайбыз деп. Анткени бул өтө маанилүү мыйзам долбоору, ийгилик кылат. Биринчи жолу кабыл алып атат, ошондуктан бул мыйзам дагы толуктоолорго мындай дагы муктаж болуш керек. Азыр бул мыйзам негизинде биз дагы баягы мыйзам алдында подзакон акттарда көп бир топ иштелип чыгып атат, аны өкмөт неме тараптан. Туура айтасыз, бул мыйзам дагы көп толуктоолорго эме болуш керек, дуушар болуш керек келечекте. Рахмат.